Assalamu alaikum. Men hazır Tumar'da alып keldim bu yerге bir sıyıqı. Jana oturup alıp kusulup kekirip kıynalıp atkandı gördüңөр, bir ayal. Ketip kaldı mı? Ketip kaldı. Kusup kekirip attı mı? Sıyıqır. Al sıyıqırlangan, al ayal. Mına oğlarda alып keldim. Бұл емне, мынандай жасынаққа бараққа жасып тұрып, мынандай несен алып келіп тұр, мынакей мен ашып атам, бисмилля. Бұл жөн эле мынакей, жөн эле оймо чийме, араб тамгасы да эмес бұл. Кандай түшүнөсүңөр эми муну? Оймо чийме, жөн эле белгисиз нерсе. Ушул сени коруйт, бул жерге илип кой деп ишендирип алган, ушуну Кудай эсептеп алган, ушуга ширк кылдырып, мынакей ушундай жаман нерселерге түртүп атат. Муну акмак көз ачыктар, жолбосо молдо. Молдо сөрейлер толтура. Имам болуп иштегендер толтура ушундай жазып бере берет. Бул акмакчылык, муну сыйкыр дейт. Бул эч кандай жардам бербейт. Аллахты кайра шерк коштуруп туруп, адамды ширкке түртүп, жаман нерселер түртөт. Бардыгыңардын үйүңөрдө эгер ушундай болсо алып чыккыла. Муну жандырыш керек. Буга дем салып, ихлас фалакса, же бир дем салынган сууга чылап коюш керек. Биздин бир жолубуз бар, ошондой жол менен билбесеңер. Мына ошол эле Тумардан чыкты, мына көрдүңөр, Тумардан алып чыгып атат. Мына Тумардын ичинен чыкты. Ушул эле кагаз. Эч бир белгисиз нерселер. Мына ондай белгисиз, бул мынакей ушуна тагынып алып ушуга ишенип жүрдү. Бул акмактар ушундай кылат. Эми ишенген адам буну таанган тооба кылыш керек. Тооба кылып туруп Аллахтан көп кечирим сурап, ибадат кылышыбыз керек. Анткени мына ушул жаман кагазга Тумарга мойнуна табалып ушуга ишенип алды. İşenimden çıktı Allah olan işenimden koruyup diye. Çünkü bunu da jandırabız. İhlas falak sınastardı üylep moldaten jandırat. Yol bosu tuz salınıp turup dem salıngan suğa çılap turup koyup turanın en örtüp salınır. Mınaki dağ gördüler yerden kesip çıkardı. Oşayla kagaz. Bunu üybülege jasagan. Üybüle. Bu жалгыз эмес, üybüle. Jana singdisi dağ bari kimler mengeldeli büttüğü kıynalış orta. Üybüle sıyıkır bu. Üybüle ölüp kaldastı var. Düşündüңөрбү? Муну сыйкырчылды да күнү эле бербейбиз. Ишенген адам өзү акмак ушуга. Өздөрү барып үй бүлөсүнө сыйкыр кылды. Жана көрдүңөр, өзү кузуп, кыйналып, кекирип жарабай калды ушул жерде отуруп. Ким көрдү аны? Көрдүңөрбү? Мына ушулар алып келген. Үй бүлөлүк сыйкыр бул. Үй бүлөсү менен кыйналып атат, үй бүлөсү менен дем салып, бул эми көпкө чейин дем салышка туура келет. Мына бул жакты да ачып атат. Бұл Тумарды қостығынан қарай эле, кожадан кылып мына жөн эле. Араб тамгасына да окшошпойт. Бир да араб тамгасына окшошпойт. Кес-кесте эле жүрүп атат. Мына ко тамгасына окшошуп тур, ансы деле окшошпойт. Эл тамгасына окшошуп тур, ошону менен жүрүп атат. Мына ошол эле серек копиядан өткөрүп эле сата берген да Тумар кылып. Серек копиядан өткөрүп эле бир батты барды окшош мынакей. Оп окшош. Мынакей. Семейнин бул төртөө тең дем салдырыш керек. Төртөө тең кыйналат. Күйөөгө тийсе ажырашат, ажырашпаса төрөбөсө выкидыш болот. Жолбосо иш оңолбойт. Баш ооруй берет, ич ооруй берет. Маткасы ооруйт, желкеси тырышат. Уктаса эс алгандай болбойт, чарчай берет, унчак болуп калат. Мына ушул сыяктуу сыйкырларды жасаган мына акмактарды көрдүңөр. Эми ушунун ордуна Курандын аяты болсо эмне болот деген суроо болот, Андайларда толтура, Курандын аятын жазып да квадраттарды кошого деп таңба болбосо чылый эле бир аятул курсини дагы алып коет. Бу дагы сыйкыр. Куранды таанып жүрөт го дегенде дагы акмак молдодон сураш керек. Бул Куранды тагынбайт, Куран менен жашайт. Куранда эй эрди катын, аялдын хайызы келишкенде кошулбагыла деп аят турат. Аны тагып керек эмне мисалы? Түшүнөсүңөрбү? Өлгөнгөрчү ибадат кыл, Аллахка шерк кошпогула деген канча деген аяттарын тагынып керек эмне? Жашаш керек аны менен. Калп айтпагыла, уурлук кылбагыла, кредит албагыла, аны тагынып керек эмне? Бир целый Куранды берге таанып койсо да жардам бербейт. Дагы да айтат, кимде ким бирдеке тагынса, Аллахка ишенбей, буга ишенип динден чыкты дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн Аллах таалам баарыңарды сыйкыр баледен сактасын. Мына муну молдекем жандырат, дем салган сууга чылап салып туруп, кийинкиден өрттөп салса болот. Болбосо
Өрттеп салыш керек. Bir monda söreler ayta suga ыргытып өртөп салгыла дейт, жандырмайынча. Өрттөбөш керек, ыргытпаш керек. Түшүнүп атсыңарбы? Же болбосо сыйгыр ошомойнча калып калат. Assalamu alaikum.